Миграцияда мисалы үчүн мен 12 жыл жүрдүм, ачуусун, татуусун көрдүм. Зарплатам орустардыкынан кем эмес эле. Айрыкча балдар менен баруу өтө бул тобокел кыйын иш. Аларды коопсуз квартирага снимать этип алып жашаш керек, мектепке окутуш керек, акча таап бериш керек. Ошо күндөрүмдөн өзүм азыр өтө коркомчу. Бир көзүңдө жаш, бир көзүңдө кан дегендей. Башка жакта да жүрө бергенде өзүңдүн элиңди сагынасың, мекениңди, туулган жериңди сагынасың. Орустарда иштеп өнөр үйрөнүү жеңил. Мен биринчи келгенде 3 эл адам менен иш баштагам. Айтар элем да аялдарга, коркпой эле иш баштай бергиле. Мен коркуп 10 жылым өттү. Бардыгы эле өзүнүн жеринде иштегиси келет да. Мисалы үчүн менде азыр 10 аял болсо, Россиядагыдай эле иштеп атабыз. Россиядагыдан да ашык эле иштеп атабыз. Баткендин наныны бренд кылып чыгарууда. Суроо талап жакшы. Үйгө келгенде дагы аябай мына үйдүн жумуштары мага жагат. Үйдө бир нерселерди, жашылчаларды өстүрүп өзүбүз колубуз менен үзүп жегенди аябай жакшы көрөмүн. Мына мен Ташполотова Райхан, Баткен областынын Бужум айылында 1972 жылы төрөлгөм. Анан ошол Бужум айылында окуп, орто мектепти ошол жактан бүтүрдүм. Андан кийин атайын медициналык окуу жайын Бишкектен бүтүрдүм. Мен ушул эле өзүм Бужум айылыма турмушка чыктым. 3 уул, 1 кыздын энесимин. 5 неберем бар. Анан ушу өзүмдүн кесибим боюнча да иштеп жүргөнмүн. Кийин анан шартка байланыштуу 2010 жылы Россияга мен да көпчүлүк мигранттардын катарында миграцияга кеттим. Россиянын Нижний Новгород деген шаарында 10 жылдан ашыгын убакытта ошол жакта иштедик. Балдарым да ошол жактан окуп билим алышты. Башка жакта да жүрө бергенде өзүңдүн элиңди сагынасың, мекениңди, туулган жериңди сагынасың. Кыргызстанга кетебиз, кеткенде да жөн кетпей бир ал жактан акча таба турган иш баштайлы деп ойлоп, анан өзүбүз Россиянын пекарныйында иштейт элек, аябай жакшы ремесленный хлеба деп престижный пекарный эле. Ошол жерде өзүм бригадир болуп иштеп жүрдүм. Зарплатам орустардыкынан кем эмес эле, гражданством жок болсо дагы. Миграция деген бул бар бир миграция. Миграцияда мисалы үчүн мен 12 жыл жүрдүм, ачуусун, татуусун көрдүм. Барганда эле мисалы үчүн айрыкча балдар менен баруу өтө бул тобокел кыйын иш. Баягы балдарды биринчи мектепке киргизип ишке жарай элек. Аларды коопсуз квартирага снимать этип алып жашаш керек, мектепке окутуш керек, акча таап бериш керек. Эми ал күндөрдү мындай ойлосоң жомок сыяктуу да, мен өзүм ишенбейм ошогочу. Мен кантип ушу балдарды алып барып, ушу коркпой окутуп, бардыгыны мындай обеспечить этип иштейм деген бир эле өзүм ошончу кичине эле адаммын. Бирок өзүм ошо тоодой күчтү каяктан алган билбейм да. Менимче ушу балдарымдан алдым болуш керек. Ошо күндөрүмдөн өзүм азыр өтө коркомчу. Өтө азыр ойлойм, мен ушул убакта акчам көп болсо да ушинтип балдарымды жетелеп кете албасам керек депчи. Ал убакта бир көзүңдө жаш, бир көзүңдө кан дегендей кетип калгансың да. Мына ал жериң эле күчтүү болгон жүрөк элечи. Андан башка акча дагы жок, колдоочу дагы жок. Эми өтүп кетти бардыгы. Ойлогум дагы кебейт. Орустарда иштеп өнөр үйрөнүү жеңил. Анткени биз бир жерге киргенибизде ошол жердин ийне жибине чейин биз үйрөнүп, продукция чыгарып беришибиз керек аларга. Азыр мисалы үчүн миңдеген кыргыз кыздар кандай жакшы жерлерде иштеп, ошол жерден опыт алып, практика алып, окубаса дагы ошол жерден опыт алып атышат да. Ошолорду келип Кыргызстанга колдонсо болот. Мисалы үчүн мен Россияда 12 жыл жүргөн болсом, бул жерде 2 эле жылым. Россиядагыдай эле иштеп атабыз. Россиядагыдан да ашык эле иштеп атабыз, бирок иштегенибиздин өзүрүнү көрүп атабыз да, өзүбүзгө иштеп атабыз. 2023 жылдын март айында баштадык. На нужном время, на нужном месте дегенде эң мындай керектүү жерде баштагандай эле болдук да. Келгенден эле иштерибиз жакшы боло баштады. Чыгарган продукциябыз элге тез жакты, заказдарыбыз дагы аябай көп болду. Биринин артынан бири келет. Алар өздөрүнүн сунуштарын айтат. Мисалы үчүн ушундай продукция керек. Менде миңдеген рецепттер бар. Мен ошол 10 жылдын ичинде ушу кайсы жакшы рецепттер болсо ошонун бардыгын өзүмө топтоп жүргөнмүн да. Ошолорду карап жасап беремин деп заказдарды да көп ала баштадык. Мен биринчи келгенде 3 эл адам менен иш баштагам. Өзүм, келиним, балам. Кичине балам жардам берип жүргөн. Мына азыр Кудайга шүгүр 10.
Ошо да биз адамдардын талаптарыны, заказчиктерди, элдин талабын канааттандыра албай жатабыз. Көпчүлүк заказдарыбыз, продукцияларыбыз чыкпай калып кетип атат рецепт боюнча эле. Азыр дагы жакын арада бир печка алабыз дегенде турабыз. Ошол печкабызды алып калсак, мен мисалы 15-16 адамды иш менен камсыз кылам деп ойлойм. Айтар элем да аялдарга, коркпой эле иш баштай бергиле. Мен коркуп 10 жылым өттү. Өзүм аракет да кылбадымбы билбейм. Ойлой эле койдум, эч шак жасабадым да, кылам деген. Азыр 10 ишчи иштейт. Мен жалаң аялдарды алганмын. Бул аялдар баягы 35 жашка чейинки аялдар. Негизинен бардыгынын 2-ден 3-төн жаш балдары бар, садиктерге беришет. Ошолорду жалаң аялдар иштегендигин эске алып, мен сменаны 2 күн иш, 2 күн дем кылып койгом аялдарга. 2 күн үй бүлөсүнө да көңүл бурсун, балдарын карасын. Ошол график менен иштейттер. Аябай жагат кыздарга ошол график. Анан кээде заказдар көп болуп, кошумча адам керек болуп калса, башка смендеги кыздардан суранабыз, келишет, чыгып беришет. Азыр мен мына гречканын уну менен нан жасап атам. Биз негизинен нандарга басым жасаган элек. Эми ошол адамдардын мындай элдердин суроо талабын угуп, көбүнчө ачыткы менен закваска, көптүргү менен нан жасайлы деп жатабыз да. Бардык нандарыбызды ошо көптүргү менен чыгаралы. Адамдар ошо пекарни магнат дегенде мындай сомневать этпей туруп эле көптүргү нандар экен деген түшүнүк болсун деген ойдо чыгарып атабыз. Баткендин наныны бренд кылып чыгарууда республикага, мисалы үчүн ошо Кыргызстанга, мүмкүн башка Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга да чыгарарбыз, ону мезгил көрсөтөт. Бирок азыр менин оюмда ошо Кыргызстанга Баткендин наныны бренд кылып чыгаруу идеясы турат. Алдымдагы максаттарымдын эң биринчиси эле ушул ишканамды чоңойтуп, көптөгөн кыз келиндерди ишке жайласам. Миграцияны азайса, балдардын жанында болсо, ошолорго көбүрөөк басым жасаймынчы. Анткени өзүм 10 жыл көрдүм. Миграция кандай экен, баласын таштаган аялдарды көрдүк. Баласы менен чогуу кыйналып жүргөндөрдү көрдүк. Ал жака барып өзүнүн ордуну таппай, же акча жок, же башка жок, же бул жакта семьясын карабай жүргөндөрдү да көрдүк. Бардыгы эле өзүнүн жеринде иштегиси келет да. Мисалы үчүн менде азыр 10 аял болсо, 10-уну тең беседование кылганда бардыгы эле ой балдарыбыздын эле жанында болсок, аз тапсак дагы балдарыбыздын алдында кечинде барып чогуу тамак ичип, үйдө болсок деген ниеттери бар да. Өзүмдүн ишканамды 4 бөлүккө бөлүп, ар бирине 10дон ишчи алсам, 40-50 ишчи аялды иш менен камсыз кылам деген ниетим бар. Эң жакшы нерсе да бул кошунаң менен, мисалы үчүн өзүң үйүң алдыда эле кошунаңды ойлой бер, мамлекет эмес, өзүң кошунаң тынч, өзүң тынч дейт го. Мисалы үчүн кошуна мамлекеттер менен биздин ортобуздагы мамилелер болсо, тынчтык болсо, байланыштар болсо эң жакшы. Алардан биз үйрөнөбүз, бизден алар дегендей.